Күндүн олуттуу окуялар менен таныштырып, назарыңыздарда Нарын жаңылыктары маалымат программасы. Ат башынын Башкайыңды айылында 2 кабаттан турган 120 орунду жаңы балабакча курулууда. Мурункудай болуп стенасы көтөрүлүп, бетон куюп төмөтүлбөйт да, современный эме. Ичинде бүт оборудованиясы бар. Кровать-сраваттары, ар бир группанын өзүнчө санузелдери. Жашыл Мурас улуттук долбоорунун алкагында облус аймагында 173 гектарга 323 миң түп бак-дарактар олтургузулганы белгилүү болду. Ал долбоордун алкагында биз райондорго тапшырма бердик. Ишти тездеткен техникалар. 2 жыл ичинде жүздөгөн өндүрүш объектилери жаңы техникалар менен толукталууда. Манипуляторлор келди, экскаваторлор келди. Бул эми биздин жумушубузду бир топ артат. Ат башынын Башкайыңды айылында 2 кабаттан турган 120 орунду жаңы балабакча курулууда. Бакча бардык шарты менен салынып, келерки жылы пайдаланууга берилет. Башкайыңды айылында курулуп жаткан балабакчанын биринчи кабатынын пайдубалы тургузулуп бүтүп калды. Өлкө казынасынан 73 миллион сом бөлүнгөн бакча бардык шарты менен салынат. Ал эми курулуштун сапаты тийиштүү мекеме тарабынан тынбай текшерилип турат. Ага кошумча онлайн камера аркылуу дагы көзөмөлдөнөт. Строительствосу мисалы үчүн каркасный болуп кетип атат, бул современный болуп. Мурункудай болуп стенасы көтөрүлүп, бетон куюп төмөтүлбөйт да, современный эме. Ичинде бүт оборудованиясы бар. Кровать-сраваттары, ар бир группанын өзүнчө санузелдери, сыртында игровой площадкасы бүт эметилген да, сметалык баркан эрги. Аталган айылда балабакча болгону менен бөлмөлөрү тар, ашкана, балдар ойноочу, уктаган жери талаптагыдай эмес. Негизи 44 орунга ылайык бул бакчада 94 бала тарбияланат. Ар бир группада 30дан ашык бала тыгылып отурат. Биздин айылда 3 жаштан 5 жашка чейин 214 бала бар. Ошол 214 баланын 94-ü ушул балабакчага келет. Биздин балабакчада бир группа ашык болуп турат, батпай турабыз. Биздин балабакчада ашканасы абдан тар. Башка бөлмөлөр дагы абдан тар болгондуктан бизге жаңы балабакча аябай керек. Алдыда айылдын бул көйгөйү чечилип, балдар бакчага толук тартылат. Жаңы балабакча ишке кирсе, жумуш орду дагы түзүлөт. Учурда 23 кызматкер эмгектенсе, дагы 20дай жумушчу тартылганы турат. Белгилей кетсек, Ат башы району боюнча бакча жашындагы балдардын саны 4000ге жакын болсо, алардын жарымы гана балабакчага барат. Быйыл бул муктаждыкты кыскартуу максатында өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында аталган райондо 2 үй тибиндеги балабакча ачылган. Норuz Аблаев, Бактияр Сарсаров, Нарын жаңылыктары, Ат башы району. Кыргызстанда быйыл жаңы окуу жылында 40 билим берүү мекемесинин имараты пайдаланууга берилет. Бул тууралуу Бишкекте өткөн маалымат жыйынында билим берүү жана илим министринин орун басары Расул Абазбек уулу билдирди. Анын айтымында анын 27 мектеп болсо 13 балабакча. Белгилей кетсек, 2024 жылы 100дөн ашуун социалдык мааниге ээ объектилерди ишке киргизүү пландалууда. Өлкө башчысы белгилеген Жашыл Мурас улуттук долбоорунун алкагында 6 айдын жыйынтыгы менен бак-дарактарга инвентаризация жүргүзүлөт. Айтылган маалыматта облус аймагында 173 гектарга 323 миң түп бак-дарактар олтургузулганы белгилүү болду. Теманы кабарчыбыз Наргиза Жумадел кызы улантат. Ар бир районго, шаарга 50 миң түп бак-дарактар олтургузуу деп тапшырма бергенбиз. Өлкө аймагында болуп жаткан бул өнөктүк экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу Жашыл Мурас улуттук компаниясы ийгиликтүү белгиленип келүүдө. Бул долбоордун алкагында жергиликтүү бийлик район жетекчилери менен олтургузулган бак-дарактардын санын тактап жатышат. Экологиялык кызматка уже тапшырма берилген, жерлерде инвентаризация жүрөт азыр. Уже буйрук чыккан. Ошолордун чогуу жерлеринде Бул долбоор айлана чөйрөнү жакшыртуу жана токойлорду азыркы жана келечек муундар үчүн сактоо, ошондой эле климаттын өзгөрүшүнүн терс кесепеттерин алдын алуу жана жашыл бак-дарактардын аянтын көбөйтүүнү максат кылат. Бул өнөктүктүн алкагында облус аймагы боюнча аткарылган жумуштун көлөмү 93%ды түзүүдө. Ошондой эле жакын арада дал ушул өнөктүк аркылуу 500 гектар жерге бак-дарактарды олтургузуу боюнча кайтарымсыз каражат келери күтүлүүдө.
компаниянын алкагында дагы бүгүнкү күндө экологиялык фонд тарабынан Нарын облусунда пилоттук катары мына 500 гектар жерге ар кандай бак тарактарды отургузуу боюнча грант түрүндө проект келип атат. Бүгүнкү күндө азыр ал долбоордун алкагында биз райондорго тапшырма бердик. Ушу бизге бөлүнгөн ушу гектарга канча өздөрү бериш керек болуп атат да, кандай мөмө жемишпи же бак тарактарды отургузабызбы, ошолор боюнча санын беришибиз керек. Ошол санга жараша 2025 жылы фонд тарабынан, экология фонд тарабынан бизге ошо биздин заявка жараша берилет да. Гүлдөр дагы быйыл Нарын шаарына баягы кандай гүлдөр өсөт, биздики баягы суугураак келет деп эме алчубуз, бирок баягы Кала бийлиги гүлдөрдүн түрүн дагы алып келишкен. Өткөн жылы 8851 даана 6 түрлүү гүл алынып келинип олтургузулган. Ал эми быйылкы жылы 330 000 сомго 4 түрлүү 10 000 даана гүл алынып келинген. Ошондой эле 8800 сомго топурак дарылар менен толукталган. Аларды өстүрүү ыкмалар да үйрөтүлгөн. Нарын шаардык мэриясынын маалыматы боюнча быйылкы жылы 6 гектар жерге 10 000 бак тарак олтургузулганы белгилүү болду. Жашылдандырганга бак тарактарды тиккенге дагы аракет кылып, мындай мэрия тарабынан аракеттер жүргүзүлүп атат. Азыр мына Ыртыста да байкап турсаңыздар, мына велодорожка деп ачылып атат. Ошого дагы чекесине бактарды тигүү эмки жыл менен пландаштырылган. Андан сырткары бери бош турган жерлерде азыркы учурда тосулуп атат. Эмки жыл менен бак тарактарды дагы отургузабыз. Эмки жылга да азыр пландап атабыз. Бир топ сейил бактар ачылган буга чейин. Ошонун үчүн ушу көбүнчөсү бак тарактар менен жашылдандырганга иштерди алып барып атабыз. Анан дагы болсо ушу Нарын шаарын биз жашыл шаарга айландырганга аракеттерди жүргүзүп жатабыз. 6 айдын жыйынтыгы менен берилип жаткан жыйынтыктар дагы уланат. Жашыл Мурас улуттук компаниясына ыктыярдуу көмөктөшүүнү максат кылгандар үчүн атайын эсеп ачылган. Ал үчүн 44 02 01 11 20 16 445 реквизиттерине акчалай жардам берсеңиз болот. Жашыл Мурас алкагында олтургузулган көчөттүн саны эле эмес, анын өндүрүмдүүлүгү текшерилмекчи. Наргиза Жумадел кызы, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары. Кочкор районунун Чолпон айыл аймагына караган Чекилдек айылына жеке ишкер Бурулсун Доношова уулунун жардамы менен 1 гектарга 4000 түп карагаттын көчөтүн олтургузган. 4 жыл мурун тиккен карагат быйыл алгачкы түшүмүн берип 1 тонна 300 килограмм мөмөсүн жыйнап алган. Андан тышкары келерки жылдын эрте жазынан тарта 40 метр чарчы жерге карагаттын көчөтүн даярдай турган питомник уюштурууну көздөп жатат. 64 жаштагы кесиби дарыгер айым багбанчылыкты кантип өздөштүргөн? Кененирээк жеринде күбө болуп келген кабарчыбыз Максат Абдракунов баяндайт. Өспөй калды. Жана фацилияда сыйкалды, Сиздин деле 40 саластар болду. 64 жаштагы кесиби дарыгер Бурусун айым ардактуу эс алууга чыккандан кийин жеке ишкерликке өткөн. Ал уулунун кеңеши менен Кочкор районунун Чолпон айыл аймагына караган Чекилдек айылындагы атасынын бош турган үлүш жерине Ысык көлдөн карагаттын көчөттөрүн сатып келип отургузган. Айланасын тор менен тостуруп, $3000 карагаттын араларына отуу чөп чыгарбаган желим материалдарды төшөттүргөн. Мына ошентип мындан 4 жыл мурун баштаган ишинин жемишин быйыл көрө баштады. 1 гектар жерге 4000 түп карагат тиккенбиз. 20-25% эле мөмө байлады ошондо биринчи жылы. 1 тонна 300 килограммды биз Москвага жөнөттүк экспорткачы. Айтышкан 1-2 жыл баладай багып койсоң, сени бир 15 жыл багат кийин депчи. Биз азыр основной затраталарды бүтүрдүк, тоскон, отургузган, мындай эмелердин баарын бүтүрдүк. Эми бизге бул иштеш керек да. Нарын облусунун аймагындагы багбанчылыкка кызыккандар өздөрүнүн үйүнүн жанындагы чакан огородуна азыраак көлөмдөгү карагат айдашканы болбосо, чоң аянттарга тигип иш баштагандар сейрек гана. Алардын арасынан Бурулсун Доношеванын багбанчылык талаасы тууралуу уккандар атайы көргөнү келип, кеңеш сурап, көчөт алуу үчүн кезекке тургандардын саны арбый баштаган. Карагатты дагы жакшы өздөштүрсөмбү деп атайын келгем. Мен кемчиликтеримден дагы толтура маалымат алдым. Эксперимент кылып, огородко эле кичинекей бир 4-5 сотук жерге эле карагат айдагам. Бирок түшүмү да жакшы болду, отдачасы жакшы болду. Мен быйыл ошону 1 гектарга чоңойтоюн деген ниетим бар. Чоң көлөмдөгү аянтка мөмө жемиш бактарын өстүрүүнү каалаган адамдарга Кыргыз Республикасынын мөмө өндүрүүчүлөр ассоциациясынын өкүлдөрү агро техниканы кандай колдонуу керектиги боюнча окуудан өткөрүп жардамдарын берип келишет. Алар жер шартына карап, кайсы мөмө жемиштин көчөтүн отургузуп пайдалуу экендигин айтышып, отургузуу шарттарын дагы көргөзүп беришет.
Ар бир областта ушул өзүнүн өстүрө турчу мөмөлөр бар да. Мисалы ушул Нарын жергесинде биз карагат менен чычырканакты деп тапканбыз. Бул жөн эле айтылган сөз эмес. Себеп дегенде бул окумуштуулардын ошо изилдөөсү менен такталган да. Себеп дегенде бул жакта биринчиден тоолуу регион, жаз кеч келет, а күз болсо эрте келет да. Суук болгондуктан суукка чыдамдуу мөмөлөр бул чычырканак менен карагат. Мына ушул жакшы саамалыктарды жайылтуу үчүн райондун жетекчилиги багбандардын башын бириктирип, тажрыйба алмашуу иштерин көбүрөөк өткөрүүгө басым жасашууда. Бүгүнкү күндө жекелечекилик эмес Кочкор районунда карагат, алма, өрүк, чычырканак, эжевика жана башка сорттор бүгүнкү күндө Кочкор жергесинде айдалып атат бүгүнкү күндө. Анан өзүнүн дагы жемиштерин берип атат бүгүнкү күндө. Бара-бара ар бир ишкердин кылган карагат атаса карагатын, чычырканак болсо чычырканагын көрүп, элдер кызыгып, эмки жылы айдайбыз деген үмүттө калып атышат. Нарын облусунун Ак Дала, Жуңгал райондорунда көлөмдүү аянттарга алма өстүрүү колго алынган. Ат башы районунда климаттык шартка карап чычырканак өстүрүү жолго коюлуп келет. Ал эми Нарын районунда карагат, Кочкор районунда карагат, алма, өрүк өстүрүү кеңири жайылган. Булардын ичинен карагат, чычырканактын түшүмдөрүн 1 миллиард тоннага чейин сыртка экспортко чыгарууга инвесторлор бар экенин Мөмө өндүрүүчүлөр ассоциациясынын өкүлдөрү билдиришти. Болгону көлөмдүү аянттарга аталган мөмө бактарды тигип, арбын түшүм алуу зарыл. Максат Абдыракунов, Нурсултан Болотбек уулу, Нарын жаңылыктары. Акыркы 2 жыл ичинде жүздөгөн өндүрүш объектилери аткарышкан функцияларына жараша жаңы техникалар менен толукталууда. Иштен мындай өңүтүү эмгек ыргагын алда канча ылдамдатып, бир кездегидей узакка токтоп калуулар жок. Мына ушул Нарын облусундагы электр тармактар түйүндөрүнүн бириндеги абал кийинки сюжетте. Алорес диспетчер Атамбеков. Кабыл качанчы? 310-чу. Жыргалбек Атамбеков аталган ишканадагы ардагер кызматкерлердин бири. Анын мындай эмгектенип жатканына 40 жылдын жүзү болду. Өз айтмакчы, закымда учкан убакыттын ушул аралыгында кесиптештер менен биргеликте эмнелерди гана баштарынан өткөрүшпөдү. Эгер кубаттуу союз мезгилинде тармактын телеги тегиз болсо, анын тутумундагы 15 республика өктөмү катал рынок экономикасына өткөнү өксү көбөйгөн. Айлыкты бартер менен алган убактар болду, техника жетпейт, КСМ жетпейт, тетиктер жетпейт, көп кыйынчылыктар болду. Мына азыр мамлекетибиздин оңолгондугун туура жолго туруп, бекем бутуна туруп атканын белгиси биздин мекемеден көрсө болот да. Мына жапжаңы техникалар келип атат, атайын жер касканы, атайын зым теректерди кое турган, зым кере турган, деги бардык бригаданы ташый турган ыңгайлуу машиненин баары келе баштады. Жакында эле механикалык паркты толуктаган жаңы техникалардын бирин башкаруу айдоочулук тажрыйбасы мол Руслан Розалиевке жүктөлгөн. Аны кубандырганы тигилже бул жумуштарды бүткөрүүдө мурдагыдай ашыкча убаракерчиликтердин жоктугу. Ага таандык манипулятору бир эле убакта бир нече иштерди жасаганга жөнөмдүү. Күйүүчү майды да көп талап кылбайт. Мурун эски зил менен иштечүбүз. Аны биз опора жеткирерде дагы техникалар керек болчу. Специально өзүнчө неме опоралар ташыганга. Ар муну менен жеңил болуп калды, өзүнө жүктөп өзү алып барып өзүбүз кое беребиз да, башка техника иштебей. Ушу техника келгенине жумуштарыбыз алдыга жыла баштады. Буюрса жакшы. Мына ушундай техникалык толуктоолор Нарын облусундагы бардык электр тармактар ишканаларында жүрүүдө. Аларда эмгектенишкен энергетиктердин билдирүүлөрүндө кайсыл иш болбосун кыйла жеңилдеп, айрым жумуштарга кол күчү көп талап кылынбай калды. Демек көбүн эсе кышкысын кайталануучу авариялык кырдаалдарды тез арада жөнгө салууда мурдагыдай маселе жаралбайт. Акыркы 23-24 жылдан бери жалпы 30 техникалдык, анын ичинде бригадалык машинелер бар. Атайын манипуляторлор келди, экскаваторлор келди. Бул эми биздин жумушубузду бир топ артат. Ар бир районго бирден манипулятор, бирден экскаватор бардыгына берилди. Бул биз үчүн аябай чоң жетишкендик. Негизинен Кытай жана Россия өндүрүшүнөн чыгарылган жогорудагыдай кубаттуу техникаларды сатып алууга Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коому бөлгөн ири сумма жумшалгандыгын белгилейди. Ошондой эле анын каржылык колдоолору менен жакын арада Нарын шаарында темир бетон жабдуулары чыгара турган жаңы цехтин пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Ушуну менен бүгүнкүгө айтылган жаңылыктар топтому мына ушулар болду. Кайрадан эртеңки эфирден амандашканча.